Кыргыз элим Акаевдин доорундагы эдуулардын бири Эдуард Кубатов экен. Ошол кездеги баягы мекен үчүн күйүп болгон бийликке сын айткандарды тыңшап, камап, угуп, алардын аркасынан аңдыгандардын бири дал ошол Эдуард Кубатов экен. Бул факт. Факт. Муну ал андай адам экенин, андай кызмат аткарганын мен ушул жөнөкөй китеп аркылуу таап чыктым. Ушул китептин 282 бетинде мына Кумтөр боюнча, ошо Акаевдин доору боюнча жана Бриштейн боюнча бир кыска маалыматтар жазылган, бирок ошол шилтеме келтирип койгон да. Ошол булактар каяктан алынган? Ошол булакка кирдим. Сиздер да кирип карасаңар болот. 2004-жылы январь айында Жогорку Кеңеште комиссия түзүлгөн экен. Дагы эле ошол азыркы бүгүнкү күндөй жанагы эдууларды иликтеп атышпайбы? Мыйзамсыз 5 жылда кылган иштери тигиндей мындай деп ошол кездеги ошо Акаевдин доорундагы улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кандай мыйзамсыз иштерди кылган, иликтөөнүн аркасынан кылмыш иши козголгон деп депутат комиссиянын жыйынтыгында турат. Бул ачык маалымат булактары. Аны жашырган эч ким жок. Мен ойлоп тапкан жокмун. Доорунбек Садырбаев раматылык агабызда ага артист деген кайманат коюп, Өмүрбек Текебаевка Марко Поло деп, Мадумаровка тарыхчы деп, Дастан Сарыгуловка дирижер деп жалаң ушул улуттук коопсуздук кызматы койгон. Азыркы таң алып атпайлыкпы бул Эду, Пипо, Вазелин, Мазелиндер каякка чыккан деп өзлөрү эле таап атпайбы ошонун баарын таап жүрүшкөн. Анан кийин ошондой адам бүгүн туризмди жетектеп тим эле элим жерим деп күйүп калганына таң калыштуу болуп атат да. Элестеткиле кыргыз элин. Бул элестете алчу эмес нерсе да. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Кызыма жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Качанга чейин эле ушундай эле бир баягы бир турмокту улам басып эле чекебизге монтуп эле тийип жүрөт билбейм. Ушулар эле айланып, ушулар эле жуурулуш эле. Мен бул Эдуард Кубатовду баянтөмөр сурап атам. 5 миллион доллар берген биздин спортивный коом бөлүп атат 5 миллион доллар. 5 миллион доллар каяктан келди? Бул F1 оюну экологиядан бул улуттук коопсуздук өтө баштады. Ошо 5 миллион доллар деген жарым миллиард сомго жаккан. Буга ким бөлүп берди? Анын булагы кайда? Же улуттук коопсуздук кызматы X да деп карганын көзүн чукубайт болуп атышабы? Неге муну иликтеген жок? Неге муну карашкан жок? Неге бул көзөмөлдө эмес? Эмне себептен ошол оюн уюштуруш үчүн ушунча мыйзамдын баарын өзгөртүштү, жанталашып? Эмне үчүн ошол улуттук коопсуздук кызматына дагы суроо берет элем. Эмнеге мыйзам бузуу деп атам мен? Улуттук коопсуздук кызматы дагы мамлекет. Сиз дагы мамлекет коргоого тийиш деп турат. Жана жан жаныбарлар, балыктардын баары тең. Эмнеге коркпойт? Ал ошол кызыл китепке кирген жан жаныбарлар, балыктар, эндемикалык балыктардын баары тең. Бул кыргыздыкы, ошондой эле болгон кыргыздын баалуу байлыгы. Эмнеге улуттук коопсуздук кызматы ошону атайын жанагы кутурма жинди шайтан оюн менен алып келип тебелетип, тепсетип, ошол ысык көлүбүздү булгайбыз деп атса, унчукпай отурат. Тескерисинче Ички иштер министрлиги мени провокатор деп. Мен экология тармагынын баарын иликтеп айтып бердим. Бул Эдуард Кубатов өзү жеке мен ошол иш боюнча экология зыяны боюнча мен мойнума алам деп пресс конференцияда берип атат. Мен ошондуктан айтып атам. Бул Эдуард Кубатовго
так десе, ушул адам эмнеге жооп бербейт ушул убакка чейин? Таянары ким? Кыргыз элим. Айтар сөзүм, көрдүңөр, баягы эле 35 жылдан бери келаткан каша, баягы эле каша. Бири-бирине чырмалышкан, журулушкан. Садыр Жапаров таза иштеп атат, нак иштеп атат, өнүгүп атабыз, өзүп атабыз деп мына ушундай кадрларды алып келип алган. Жанына иштетип атат. Анан кантип ким ишенет ушуларга? Кантип ишенебиз? Мен ойлоп тапкан жокмун ушул Эдуард Кубатов момундай иштеген экен деген кызматты. Мен ойлоп тапкан жокмун. Мына ошол эле Өмүрбек Текебаев тирүү, Адахан Мадумаров тирүү, Бектур Асанов тирүү, Исмаил Исаков тирүү, Азимбек Мекназаров тирүү. Же ошонун баарына Эдуард Кубатов бирден флешканы тиги куйругуңарга байлап койду эле ошол саясатчылар. Бирдеке десе 20 жылдык деп 30 жылдыңарды сууруп чыгып, ар бир өңөрдөн эмне деп каякта сүйлөшүп атканын баары флешка менде бар деп. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ошон үчүн унчукпай отурасыңар мо F1 боюнча, формула жарыш боюнча. Мен ошолорго да кайрылат элем. Же аркаңар таза эмес да, ошон үчүн да. Таза эмес. Эдуард Кубатов бирдеке десе, баягы флешканы билесиңби, Дубовый парктагы дейт да. Ошол Дубовый парк деген жана Текебаевдин кафеси дейт, Дубовый парк дейт. Ошонун баары могу жерде комиссиянын немесинде жыйынтыгында жазылыптыр. Ал убакта ЛТР, КТР баягы бийлик иштеп, элге жалпы маалымат жакшы жеткен эмес. Азыр мына ачык булак интернет заманы жетип атат, көрүп атабыз. Мындай жана көлдө торлор тазалап атат, ошондой тазалаш керек да. Мен экология жагынан айтайынчы. Мен саясатчы эмесмин ошо. Петиция кол коебуз. Көлүбүздү коргойбуз. Ташиптер, Дулушуптар тойго барабы, ресторанга барабы, сотко барабы, бүт жерди Ташип банковать этип коет. Бүгүнкү күндө деньги решает все дейт. Ташип кайда барбасын, болгон жерден жеңиш менен чыгат да. Ташип бул 5 жылдын ичинде аябай чоң өзүнчө фундамент курду да. Бийликти басып алам деп куруп 5 жылдын ичинде президентке көрүнгөн жерден ачык, көрүнмөгөн жерден жабык президенттик кадыр баркын кетириш үчүн ар кандай подножкаларды коюп атты да. Бирок ар бир жылда, ар бир айда президенттин жанына бирден кишилерди акырын жөнөтүп отуруп, президент бүгүн курчоодо калды. Бүгүн президентте бир грибок деген оору бар, билесиңерби, грибок. Грибок деген оору адамга жукса 20-30 жылда да кетпейт. Так президент тегерегин баарын бюрократ грибоктор ээлеп алды. Анткени грибок президент чыгарган указдар, президент чыгарган приказдар, буга жардам бер деп бүт жерди карап атам да президент бүт баарын өткөрбөйт. Жалаң бюрократтар, бюрократ эчтеке ответственность албайт. Эчтеке моюнга албайт. Костюмшумду кийет, жөн эле зыңкыйып жүрөт да. Президент жиберген прямой указ, высокоточный указдар жанагы грибок болот, шишик жер болот, ошодон өтпөйт. Ошо сосудтарда тозуп отуруп, бийликти чиритип салды кыргыз элим. Бүгүнкү күндө 60-70 сон тармакты Ташип талкалады. Спирт завод талкалады. Мына бүгүн спирт заводдун сон меттерин уже өртөп, кыйып, сатып жок кылып атышат. Эмне деген спирт менен Кыргызстан ден соолугу ошто мына 20 жылдыкта канча киши өлдү. Бүт подделка арактан
строительный бизнести базып алды. Короче, Ташип клуб миллиардеров түскөн да, клуб миллиардеров. Ташип миллиардер, иниси миллиардер, Зулушев миллионер, укмуш группалар түзүлүп кетти да. Жалаң могу 5 жылдын ичинде Кыргызстандын эли баягындай дүркүрөп свадьба бере албай калдык, баягындай дүркүрөп той да бере албай калдык. Биринчи той бергенге чыгаша чыгым деп ызычы кылаттыгар той да берилбей калды. Кортеждер көчөдө жүрбөй калды. Эл 45 миң табат, эртең жок. Бүт тармак талкалады. Биз өзүбүздүн основаниябызды талкалап атты, ишкерлерди. Биз кол чаап алдан отурдук да манипуляциячы. Жердин баары оюлду, оюлган жерлер калды, ыйлаган элдер калды, тонолгон ишкерлер калды. Ташип деңичи. Бүгүн Ташип миллиардер, клуб миллиардер. Бул баягы райымдан да өтөт. Депутаттыкка барса бүт жерин баарын ээлейт. Бүттү король да, анткени акча решать все. Анткени Токмокто ант окуй албаган депутат барлар, ант окуй албаган депутат экинчи жолу шайлоо келбейт десе өтүп кетти. Өтүп кетти, кармалса да өтүп кетти. Саккарайып дегенчи көрсө акча барын чечеткен. Кадыр эл деген ачка, кадыр эл акчасы жок. Эгер Ташип выборго барса, Ташип обязательно өтөт да. Анткени бүгүн информационный войнада Ташип чыгып кетти. Ташипке братвалар жардам берди. Көрдүңөр, сонун чыгып кетти. Системаны сындырдыгат. Элдин баары ойлоп калды. Ташипте күчтүү козурлары бар экен. Значит, өкмөт андан коркот экен деп Ташиптин мындай рейтинги көтөрүлүп калды. Аны тепкилеген менчи Ташиптин мыйзамды талкалап кетти. Бул баягы өгүз темир сетканы бука үзүп кетти. Булар сотко дүүлүгүп келип атышты. Котолошуп келишетти мына Шакиев, Зулушев, жиптер менен Ташип баягы дүүлүккөн кочкорлордочу күлүп жайнап сотко келиптир. Соттун торун жыртып кетип калды да. Көрдүңөр кыргыз элим. Бүгүн жаратылыштын баары өлдү, Токойдун баары. Бул жанагы 75 организация башка өлкөнүн шефтерине өтүп атабы, эми жаратылыш Токойдо өтөт да. Анткени Токойду мен каргып ата, эме Токойду мен кантип коргоп калышты билбей болгон аракетимди кылдым да. 2 күнүн биринде академиялыкка барам. Академиялыкка барсам тоже сүйлөштүм, мындай хитрый да алардачы. Алар коммерческий жакка өтүп алыптыр да. Көрсө бак, гүл, саат, частный эмелер курттайт, ошолорду дарылап акчага көнүп алышпыр да. Мен барып академиялыкка барсам, Алайдан келдим дейт. Алайдын токойлорунун арчасын баары чирип атат дейт. Ошол жерде жанагы арча бактарды кууратканда сосуддарды тозуп, питание өткөрбөй бактарды кууратып атат. Так биздин бийликте ошондой сосуддар өтүп куурабай калды. Мына алыс барбай эле Гирбоктун башчысы мына Төрөбаев миллиардер, Бурканов миллиардер, Тубанбаев миллиардер, Ташип миллиардер, Шайырбек миллиардер, Зулушев миллиардер, бүт миллиардер. Только Кыргыздын эли кедей болуп калдык да. Бүт элибиз кедейбиз. Ачкабыз, үйүбүз жок, акчабыз жок. Мына Токойду бүт түрү оорлоо болду. Жанакы Адылбек Касымалиев деген вообще уяты жок экен. Вот Адылбек Касымалиев президент жанында акчасы жүрбөй азаматын бүт бар бюрократтар. Эч качан ответственность салбайт. Эч качан өздөрүнүн көрүнүп калышын каалабайт. Бирөөнүн колу менен жасайт. Ит куйруун жумшайт, ит куйруун дагы бирөө жумшайт да. Итти жумшайт, ит куйруун жумшайт. Мамлекетибиз тонолуп талкаланып кете турган болду. Токойдун баары оорлуу болуп калды. Жана Намат деген сузактык бир ак үйгө жакын киши вопростун баарын чечип атат. Наматпы ким билбейм. Ошо мына Токой башчыга Чодоев деген койду. Чодоев деген эчтеке чечпейди. Токойдун бүт жери өлүп атат. Мен барып ыйлап барып күнү 2 күнүн биринде Токой агентство академияга барсам, стеклянный глаза, өлүп калган көздөр. Эч ким көңүл бурбайт. Токмокту келип чыркатып ыйлап атат Буркановдун кишиси. Жанагы аким Буркановдука деп атат, Токмоктун мэричи. Бүт бюрократтар келди. Садынор Кожоев систин сосуддарды чыгарган приказдардын баарын жанакы гирбоктор тозуп алды. Мен го паразиттер менен күрөшкөндү билчүмүн. Ташиевке окшогон паразит, Токойду каптаган паразиттер. Гирбок менен күрөшө албайтам. Гирбокто адам айыгыш үчүн 20-30 жыл керек. 20-30 жыл керек. Гирбоктон адам айыгыш үчүнчү. Садынор Кожоев
кирбокторун алыш үчүн Садыр Нуркожоевичти срочно президент кылып, могу кирбокторду тазалабасак кыргыз элим. Мен ушу таң аламда кандай бийликке келди де, мына талаада жүргөн Чыңгыз хан делечи бийликке келгенде жанында Субудай баатыры, биз деле ойлочубуз Ташиев Субудай баатыр деп, Жебе, Ноён деп Зулушевди ойлочубуз, көрсө бүт бар кыргыз экен деп. Путинный акчагачы шакалдарчы, бүт шакалдар биз түбүбүзгө жетти кыргыз эл. Жакында мен таң албайм, Ташиевдин пландары боюнча токойлордун баарын кытайлар арендага алып иштесе мен таң албайм. Анткени биз жалкоо элбиз, колубуздан бок келбейт. Күнү түнү каргап атам, могу паразит чыкты, могу кирбок чыкты, могу жук чыкты. Эч ким реакция кылбайт. Жана Адылбек Касымбаев деген башка уяты жок адам экен. Кийин ошолор бүт бар соттолот, көрөсүңүз. Соттолуп, имуществонун баарын алып, бирок зонага отурганда жанына бир чака коюп коюш керек. Искусственный балыктарды берип коюшу, балык кармай отуруп берсин. Бүт бар, только штрафына болду. Эчтеге чечилбей Садыр Нуркожоевич, токойдун баары чириди. Мына мен айтканым баары чыгып келип атат. Токоюң чирип атат дедим, токоюң чирип атат. Көлүң каптайт толот дедим, көлтөрүң толуп атат. Эмнени айтпайын, баары өз орду менен келип атат да. Бүгүнкү күндө даже мына өткөндө СМН чоңусуна Жумалбек Шабданбек деген койду эле, ал Ташиевден өткөн ач көзкөн. Аксай арпада акончу койдуларды кылып, фальсификация менен иштеп атат. Фальсификация, документтер фальсифика кылып, акончу хозяйстволорду ээлеп атат. Минприрода жатып берип атат. Минприрода иши жок. Бул бүгүнкү күндө моундай полиларга миңдеген эмелер келип түзө турган болду. Солнечный батарея кыргыз элим арылан ориентировкасын жоготот. Ориентировка жоготса ары бактар гүлдөбөйт, түшүнсөңөр. Гүлдөбөйт, гүлдөбөсө чөп жебейт, мал жок болсо искусственный эт жейбиз китайский. Такыр эчтекени түшүнбөй койнор. Жана Шабданбек ордуна мисалы ошондо Ташиев беткенде эле Ташиевке караганда Катани деген асман менен жер дейди. Лескили Катанини койгондо мыйдамды оңдоштуруп СМБны порядок кылып кетмек. Жанагы бир убакта Сейит ким эле? Жанагы Атамбаевдин СМБнын башы болгон бир журналист бала 2000 СМБшин тигетирген, бүт баары нештатник болчу. 2000 СМБшин тигетирген. Миңдей кишини тазалаган СМБнычы. Анткени билесиңер, элди тоноп көрүп калган, өз элин коргош керек болчу функционалчы. Бирок Ташиев элин тоногондой кылып элди системаны бузуп салган. Бобек Ажикеев МЧС бузуп салды. Азыркы МЧС министрде эме бюрократ эчтеке чечпейт буларчы. Буларга эчтеке кереги жок кыргыз эл. Эгер Катани СМНын башчысы болгондо тазалап бермек, старый лошадь борозду не портит дейт. Оңолмак кайтабы сонун кадыр 20 кишини чыгарды. Алар бар туш-тушкора топтошуп алып отурушат, качан братанды Ташиевди колдойбуз деп. Алар кетпейт, анткени ал жерде жакшы опердиманы колдонуп бузуп салды. Эгер атам кой жеген каршы эме иттерди атчы, иттер менен жүргөн кошо кол салып калган күчүктөрүн кошо атчы, булар койго кол салып калды. Ит болбойт деп. Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күндө жаратылыштын акыбалы өтө оор. Именно Ташиев Бишкекте жерлердин баарын алып Кытай бизнесин кийип салган да. Именно жердин мантонун өзүм сталкиваться эткем. Срочно референдум кылыш керек. Срочно референдум кылып президентти шайлап тегерегинде бюрократтар менен жок кылып реальный специалисттерди алып келбесек 15 жылдан бери улам көрүнгөн салып жаштар эмеде отуруп токойдун аягына чыктык. Кыргыз элим токой жок болгондон кыргыз жок болот. Дүйнөдө эң 2-3 жыл ичинде кийин эстейсиң глобальный ызыктык келатат. Европада элдер өлүп атат. Эң 28 жылга чейин эң катуу ызык болот. Тынч океан үстүндө ызык эме вакуум даяр болду. Бүт жер жүзү ызыйт. Ошондо токой гана сактамак кыргыз элим. Ойлонолу кыргыз элим. Садыр Нуркожоевичти срочно референдум кылалы. Срочно референдум кылып туруп, президент кылып туруп тегерегиндеги 5 жылдан бери фундамент коюп бир-бирден акырын агент кылып жиберген кулактарын, көздөрүн баарын тазалаталы кыргыз элим. Садыр Нуркожоевичке коргошубуз керек.